Өлкө аймагында жана көл жергесинде болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Студияда Жанара Алмазбекова, алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан учкай. Облустагы 190 билим берүү жайында алгачкы коңгуроо кагылып, 10.168 окуучу 1-класска кабыл алынды. 30 жыл билим берүү тармагында эмгектенген Назгүл Алакенова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алды. Жарандардын унааларды милдеттүү камсыздандыруусу 31 августтан баштап күчүнө кирет. Президенттин администрациясынын ынтымак ордоо жаңы имаратында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биринчи аппараттык кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө өлкөнүн социалдык, экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу маселелери, калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган стратегиялык демилгелерди ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле президенттик администрациянын үстүбүздөгү жумадагы иш планы талкууланды. Президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы жаңылануунун символу. Жаңы имаратта иштөө бул жөн эле жер алмаштыруу эмес, бул мамлекетибиздин тарыхынын жаңы барагы. Элибиздин бакубат жашоосу үчүн жан дили менен иштөөгө милдеттүүбүз, деди Акылбек Жапаров. Жыйынга президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери жана президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү видео конференция аркылуу катышты. Кыргызстандын билим берүү уюмдарында 2024-2025 окуу жылы башталды. Бүгүн 2-сентябрда мектептерде биринчи коңгуроо кагылды. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, 1-4 класстар үчүн биринчи сабак, билим күч 5-11 класстар үчүн азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрү деген темада болду. Окуучуларга билимдин мааниси, Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө залкарлар, инсандардын кошкон салымы, Кара Кыргыз автономиялык облусунун мааниси жана 2024 жылы 100 жылдык мааракесин белгилөө тууралуу айтылды. Республикада 2377 мектеп бар, анын 2173 мамлекеттик жана муниципалдык мектептер, 204 жеке менчик, аларда 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Билим берүү системасында 93 000 мугалим иштейт, 1000ден ашык бош орундар бар. Бүгүн Кыргызстанда мектеп босогосун 150 000ге жакын окуучу аттады. Облус аймагында быйылкы жаңы окуу жылында бир катар билим уялары ачылып ишке берилди. 3 айлык эс алуудан кийин мугалимдер жана окуучулар салтанаттуу иш-чарага өзгөчө дем күч менен келишти. Каракол шаарындагы билим күнү окуу ыргагындагы жаңылануулар жана келечек ээлеринин маанайы менен кесиптешим Жанара Сагындыкова тааныштырат. Мен бүгүн койгоям билим жолун басууга диңгилеген баямын. Алгач мектеп босогосун аттаган окуучулардын жашоосундагы жаңы этаптын башталышы. Мектеп дүйнөсүнө аралашып, балалык баю сезимдеринде таттуу кыялдар менен келген балдар катарга тизилишти. Облус борбору Каракол шаарында 10дон ашуун мектепке 1670 окуучу 1-класска барды. Жылкайдар уулу Тилекмат атындагы номер 3-орто мектепке барган кала башчысы келечек ээлерин куттуктап, алдыда ишке берилүүчү мектептерди тизмектеди. Келаткан жылыбыз окуучулар үчүн ийгиликтүү жылдардан болсун. Олимпиададан, жалпы тестилөөдөн ийгиликтүү аяктап, бүтүрүүчүлөрүбүз жакшы ийгиликтерге жетишине чын жүрөктөн тилектешпиз. Жана ошондой эле Каракол шаарында быйыл жаңы 500 орундук окуу мектеби салынып жатат. Жакын арада уже буюрса бир айдын ичинде ишке берилет. Мектеп жетекчилиги быйылкы окуу жылындагы жаңылануулар, билим сапатын жогорулатуу багытындагы даярдыктар туурасында белгилеп өттү. Сапаттуу билим алуу бул учурдун актуалдуу муктаждык экендигин айткан Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы жыл санап билим берүүдөгү маселелер чечилип жатканын кошумчалады. Өзүңүздөр билгендей 2025-2026 окуу жылында 12 жылдык билим берүү системасы киргизиле тургандыгына байланыштуу быйыл бардык Каракол шаарында жайгашкан мектепке биз 6 жаштагы балдарды 480 сааттык программасы боюнча жана 1-класска окуучуларды кабыл алып жатабыз. Ошондой эле мектепке чейинки билим берүү мекемелерине дагы даярдоо тайпаларына жаш жеткинчектерди кабыл алып жатабыз.
Бул күнү окуу жылынын салтанаттуу ачылышы класстык сааттар менен коштолду. Быйыл калаада жаңы заманбап 500 орундуу мектеп ишке берилет. Ал эми келерки жылы шаардагы Карасаев жана Элибаева көчөлөрүнүн кесилишиндеги мектеп бүткөрлөрү күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Ильич Касейинов, Каракол шаары. Билим күнү Ак Суу районунда дагы алгачкы коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталды. Районда 2024-2025 окуу жылына карата 33 мектеп эшигин ачты. Бир мектеп жаңы салынып колдонууга берилди. Жалпы 1225 окуучу 1 класска аттанышты. Анын ичинен октябрь айы өкмөтүндө дагы 1 сентябрь билим күнү салтанаттуу белгиленип, 37 окуучу биринчи жолу мектепке кадам таштады. Кененирээк кабарчынын материалы. Алгачкы коңгуроо кагылып, жаңы окуу жылы башталды. Айдин бул күндү чыдамсыздык менен күтүп келген. Ал биринчи мугалими жана мектеби менен таанышты. Окууну А тамгасын таануудан баштаган Айдин билим алууга даяр. Менин атым Айдин, 1 класска келдим. Аябай кубанып атам. Классым сонун экен. Мен чоңойгондо милиция болгум келет. Анын үчүн жакшы окуш керек. Мен буюрса жакшы окуйм. Жакшы маанай менен келдик. Бул мектептен мен буга чейин 5 балам тарбияланып өсүп кетишкен. Буюрса бүгүн 6 баламды 1 класска алып келип атам. Бүгүнкү майрам менен бүт ушул мектеп жааматындагы коллективди, окуучуларды жана жалпы ата-энелерди куттуктап коймокчумун. Бул жылы Ак Суу районундагы октябрь айылындагы Жекшен Ашубаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин босогосун 430 окуучу аттады. Анын ичинен 37 окуучу 1 класска кабыл алынды. Биздин мектепте 430 окуучу келип атат. Алардын ичинен 1 класска 37 окуучу электрондук каттоодон окуп 1 класска кабыл алынды. Ошондой эле даярдоо классыбызга 40 окуучу окуганы турат. 2 башталгыч класстын кабинеттеринин ачылышы болду. Бул ачылыштар жөн жерден болгон жок. Ушул биздин мурда иштеп кеткен ардагер эжелерибиз, башталгыч класстын мугалими Бекеева Айнур эжей жана Акматова Бүкөнай эжелердин атынан ошо уул кыздары заманбап үлгүдөгү стендтер менен ушу жаптып берип атат. Ушул кайына так жолтой болсун. Окуган окуучулардын билими жугумдуу болуп, мамаңдын атын чыгарган акылдуу, адептүү, жакшы айылга үлгү болгон жаштар тарбиялансын. Ак жолтой мектеп болсун, ак жолтой кабинет болсун ойлойм. Жекшен Ашубаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебиндеги 2 башталгыч окуу класстын атын мектепте көп жыл үзүрлүү эмгектенген ардактуу эс алуудагы 2 ардагер мугалимдин атынан коюлду. Ысмы берилген агартуучулардын жакындары окуу класстарына керектүү жабдууларды алып беришкен. 47-жылы педагогический училищени бүтүп, ошондон баштап 86-жылга чейин ушу мектепти иштеген. Иштегенде дагы алдыңкы катардагы мугалим болчу. Энемдин эмгегин ошо ушу жерге чагылдыралы деп ушу классты ачып, ага тууган балдары, кыздары чогулуп ушу мектепти ачтык. Бирок бул кайдан калтырбайбыз, дагы жылдан жылга быйыл эмес, эмди жылды баш өркүндөтө баштайбыз. Жаңы техника, современный техникаларды коебуз, башкача кылып аракет кылабыз. Бул эскиртпей ошойдон аты калып калышы. Институтту бүткөндөн пенсияга чейин ушул мектепте жалаң башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келген. Колунан бир топ миңдеген балдарды уядан учурган адам, ичине барыбыз өзүбүздүн каражатыбыз менен ушул класска, мектепке бир эсе демөөрчүлүк кылып, бир эсе энебиздин атынан ачылып аткандан кийин ушул классты жасалгалап бердик. Буюрса бүгүн ачылышы болуп турат. Ак Суу районунда 2024-2025 окуу жылына карата 33 мектепте алгачкы коңгуроо кагылып, 1225 окуучу 1 класска кабыл алынды. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Ильич Касейинов, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.
30 жыл билим берүү тармагында эмгектенген Назгүл Алакенова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алды. Боз-Бешик айылындагы Жайнак Желдеңбаев атындагы мектепте эмгектенген агартуучуну өзү окуткан окуучулары, мугалимдик жааматы кубануу менен тосуп алышты. Ысык Көл облусунан 2 мугалим эмгек сиңирген мугалим наамын өлкө башчынын колунан алышты. Назгүл Алакенова көп жылдык эмгек тажрыйбасын кийинки келген мугалимдерге үйрөтүүнү колго алып, бир канча мугалимге устат. Желдеңбаев атындагы Боз-Бешик айылындагы жалпы билим берүү мектебинин физика жана математика мугалими. Назгүл Алакенова эмгек сиңирген мугалим наамын татып олтурат. Сыйлыкты өлкө башчысынын колунан алып, кубанычы сыймыгы да чексиз. Эң оболу эмгегинин бааланганына ыраазы жана элеттик мугалимдерге дем берет дейт ал. Мугалимдерим, ата-энелерим прямой эфирден көрүп, мага куттуктоолорду жөнөтүштү. Менин өзүмдү телевизордон мен айт электе эле алар билишип, ошо сыйлык жөнүндө куттуктоолорду жиберишкенде, бул дагы мага эң жакшы маанайларды, эң жакшы сезимдерди калтырды. 30 жылдан бери агартуу тармагында келе жаткан педагог Боз-Бешик айылындагы Жайнак Желдеңбаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин директору, физика, математика предметтеринен мугалим. Ошол мектепте иштеген күндөн баштап ушу ага эмгегимди ушу мектепке жумшап, ушу балдар үчүн талыкпаган эмгектин натыйжасында ушул ийгиликке жетиштим деп ойлойм. Бардык иштеген элдин эмгегин туура баалады деп эсептейм. Садыр Жапаев Нуркожоевичтин өз колунан ушул эки сыйлыкты алдым. Ошол Ысык Көл областы боюнча Жети Көз районунан жалгыз ушу мен барып турмун. Балдар менен, окуучулар менен иштеген мага бала кезимен жакчу. Мен келген күндөн баштап ушул мектептин көз алдымда турат. Кичинекей ушундай мурунку мектеп азыркы учурда мынакей жаңырып, заманбап болуп, бүт мектебибиз, жаңы мектебибиз салынып, булардын баары тең ушул биздин өкмөтүбүздүн жардамы менен ушундай балдарга жакшынакай шарттар түзүлдү. Сыйлыктын жоопкерчилиги да жогору экенин айткан агартуучу келечектин татыктуу жаштарын тарбиялоо негизги милдетим дейт. Андыктан ар дайым изденип, заман менен кошо өсүп, мыкты окуучуларды тарбиялоо менен мамлекетке салым кошконго далалат кылат. Ал эми эгемендүүлүктүн 33 жылдыгын утурлай ыйгарылган даражалуу сыйлык ээлеринин катарында Ысык Көл облусунан 2 агартуучу эмгек сиңирген мугалим наамын алышты. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарындагы Калыгул Бай уулу атындагы номер 7 орто мектеби дагы окуучулар үчүн өз эшигин ачып, билим бул күч деген темада ар бир класста алгачкы класстык сааттар өткөрүлдү. Биринчи класска аттанып жаткан Калыгул Бай уулу атындагы орто мектепте жалпысынан 538 окуучу билим алат. Ал эми быйылкы 1 класска 2 класс, 0 класска 2 класс кабыл алынды. Мектепте билим сапатын көтөрүү максатында бардык шарттар түзүлүп, мугалимдер жаңыча багытта иш алып барууну пландашууда. Баарыңыздарды билим байрамы менен демекчимин. Бүгүн 2 сентябрда республика боюнча билим бардык мектептер босогосун ачып, жаш бөбөктөрдү тосуп алып жатабыз. Усупов Бакыттын демөөрчүлүгү менен мектепке 6 жаңы доска алынып келинди. Биз абдан жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Ысык Көл облусу боюнча жалпысынан 191 мектеп бар. Алардын 15-и Балыкчы шаарында жайгашкан. Ал эми бул мектепте тажрыйбалуу 33 мугалим окуучуларга билим, тарбия берет. Өмүр бою бакыт турмушта жашайм десе, анда балдарга билим жана тарбия бер дейт. Ошондуктан биз дайыма билим тарбия алсак, алга умтулсак, жакшы окусак, жакшы адамдардан болобуз. Билим күнүнө арналган иш-чарада өткөн окуу жылындагы жетишкендиктер айтылып, быйылкы окуу жылындагы жаңылануулар тууралуу маалымат берилди. Саамалык окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Айзат Анарбекова, Сталбек Самачиев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары. Билим күнү Ысык Көл районунда дагы ийгиликтүү башталды. Окуудагы жетишкендиктер менен жаңы кадамдарга умтулган келечек ээлерин район акими жеринде куттуктады. Коомдук ишмер Касым Тыныстановдун кичи мекениндеги билим ордосунда айтаарлык жетишкендиктер бар. Өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошобуз деген окуучулардын аруу тилектери, кучакталоо, гүл көтөргөн агартуучулардын майрамдык маанайы кийинки материалда. Алгаш жолду билимге аяр салган мектебим алга жолду көрсөтүп, акыл берген мектебим.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири профессор Касым Тыныстановдун ысымын алган Чырпыкты орто мектебинде 500ге жакын окуучу эмгектенет. 2019-жылы 326 орундуу жаңы мектеп ишке берилген. Тийиштүү шарттары бар билим ордосунда эң негизги милдет билим берүүнүн сапаттуулугу. Эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата, Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына карата тарбиялык ачык сабактар өтүлүүдө. Ушул жаңы 2024-25 окуу жылында биздин окуучуларыбызга чыгармачылык ийгиликтерди, бекем ден соолукту жана жаратмандыкты каалап кетмекчимин. Кезинде жаркын келечек үчүн өзгөчө билим алууга көөнөрбөс күч жумшаган агартуучулар, мамлекеттик түптөөчүлөр Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Сыдык Карачев өңдүү кыргыз интеллигенттери тууралуу ачык сааттар өткөрүлдү. Тарыхты тааный билүү учур талап экенин мугалимдер окуучуларына сабактын жүрүшүндө айтып беришти. Бүгүнкү жаш муун эртеңкини улоочу инсандар дейт район акими. Мен күндөн пайдаланып баардык биздин ага-эжекелерди, ата-энелерди, эң несі биздин келечегибиз болгон балдарыбызды билим күнү менен куттуктайбыз. Ушул бүгүнкү күн дагы өзгөчө күн болуп кетет. Анткени бүгүнкү күндөн баштап дагы жаңы бийиктерди, жаңы жетишкендерди, жаңы ийгиликтерди жатабыз деген аябай балдарыбыздын каалоо тилеги бар. Ошол каалоо тилектердин баардыгы ишке ашсын. Китеп кагаз калемин бүгүн колго аламын, билим жолун башууга диргирленген баламын. Көптөн күткөн сентябрь кирип келди жайдары, балдар эңсеп келишкен коңгуроону алгачкы. Мугалимин карап, биринин кебин экинчиси улаган бул окуучулар жаңыдан мектеп босогосун атташты. Аталган мектепке 48 окуучу 1-класска кабыл алынды. Билим берүүдөгү жаңы өзгөрүүлөргө ылайык 12 жылдык билим берүү тутуму боюнча да даярдоо, уюштуруу иштери Ысык Көл районунда да колго алынууда. Жанара Сагындыкова, Айбек Жумашев, Ильич Касейинов, Ысык Көл району. 1-класска аттанып жаткан окуучулар буга чейин даярдоо класстарынан жана бакчалардагы даярдоо тайпаларынан окуп, 1-класстын окуучулары болушту. Үй тибиндеги бакчалардагы облуста иш алып барышууда. Балыкчы шаарындагы Данек балдар бакчасы 3-чү рет бүтүрүүчүлөрдү узатышты. Бул жылы дагы бакчаны бир нече бала бүтүрдү. Бала бакча 2021-жылы негизделип, учурда 35 баланы тарбиялоодо. Балыкчы шаары боюнча 11 мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Анын ичинен 2 жекеменчик, 2 үй тибиндеги балдар бакчасы. Буга чейин жекеменчик балдар бакчасы өз алдынча иш алып барып келген. Ал эми быйылкы жылдан баштап өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги тарабынан токтом чыгарылып, мамлекеттик стандарттын негизинде балдарга билим, тарбия беришүүдө. Балыкчы шаарында бала бакчаларынын кубаттуулугу аз болгондуктан, кубаттуулуктан ашык балдар барат. Анан ушул жеке менчик бала бакчаларда бизге эң сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Ата-энелерге ушул жерге балдарын берип, окутуп, тарбиялатып, мамлекеттик стандарттын негизинде эле иш алып барышат. Мамлекеттик бала бакчаларда кандай иштер жүргүзүлүп, кандай окутуулар жүрсө, кандай программалар болсо, ошол программанын эле негизинде иш алып барышат. Балыкчы шаары боюнча бала бакча муктаждыгы дагы да жаралып келет. Ошол себептен жеке менчик жана үй тибиндеги бала бакчаларга суроо талап күч. Ал эми Данек балдар бакчасы 2021-жылы ачылып, учурда 35 тарбиялануучусу бар. Быйылкы жыл менен 26 бала бүттү. Данек бала бакчасы көбүнчө биз билимге тарбиялайбыз балдарды. Биз мектепке жеңилдик болуш үчүн окутканды, жазганды, эсеп чыгарганды үйрөтөбүз. Балдарынын ар бир ийгилиги ата-эне үчүн өзгөчө кубаныч жаратары анык. Бул күнү Элмира Арстанбекова үчүн дагы маанилүү күн. Себеби анын кызы бакчанын бүтүрүүчүсү. Менин кызым кичине бир аз окуу жагынан эмерээк болчу, мындай начарыраак болчу. Ошо кыска мүнөттүн ичинде эле жакшы ийгиликтерге жетиштик. Себеби дегенде баягы танцы жагынан дагы баягы 4 мал тамагы менен мен андан да кичинекей балам келет постоянно 3,5-га. Биз Бишкектен келгенбиз негизичи. Анан кийин абдан жакшы, таза, самое главное педагогдордун деңгээли чындап эле күчтүү экен. Бул бала бакчада 3 тарбиячы эмгектенип, билим берүүдө заманбап ыкмаларды колдоноорун айтышат. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
Башка жаңылыктардан жарандардын унааларды милдеттүү камсыздандыруусу 31 августтан баштап күчүнө кирет. Бүгүндөн баштап камсыздандыруу иштери жүрүп баштайт. Жарандар буга чейин райондорго барып, турак жайын, унаасын камсыздандырса, эми жеринде ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттик имараттарында жарандарды кабыл алуу жүргүзүлүүдө. Кеңири кийинки сюжетте. Турак жайларды мамлекеттик камсыздандыруу уюму камсыздандырып келет. Кардарларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында ар бир райондордо кадастр департаменти, унаа мамлекеттик мекемеси, ошондой эле мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү бир жерде калкка кызмат көрсөтүшөт. Каракол, Чолпон ата, Балыкчы, Кызыл суу, Түп жана Тоң районунун Бөкөнбаев айылдарында жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография мамлекеттик агенттиги имараттарында жарандарды кабыл алуу ишке ашырылат. Элдер түшүнүү менен кабыл алып атышат. Азыр баары түшүнүп, үйлөрүн көбү камсыздандырып калышты. Ушу кадастр менен чогуу биргеликте иш алып баруудабыз, кызматкерлери менен. Мурда айыл өкмөтүндө да ушул ишти аркалап иштечүбүз, чогуу кошумча иштечүбүз да. Анда азыраак болсо, азыр көбүрөөк камсыздандырып жатабыз турак үйлөрдү. Ысык-Көл облусунда 4 унаа мекемеси бар. Жарандар эми районго барып олтурбастан жерлерде унааларын камсыздандырса болот. Жарандарга жеңилдик кылууну эске алуу менен мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлдөрү эми унаа жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандырууну Каракол жана Балыкчы шаарларындагы автотранспорт башкармалыгынын имараттарында жүргүзө алат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму 7 айдын жыйынтыгы менен 6,5 миллион сом камсыздандыруу уюму тарабынан төлөнүп берилгендигин билдиришет. Турак жайларды камсыздандырууда бир гана мамлекеттик камсыздандыруу уюму иш алып барат. Анткени үчүн бизде гана лицензия бар турак жайларды камсыздандыруу боюнча. Азыркы учурда мынакей 465 токтом кабыл алынып, министрлер кабинети тарабынан бизде ушу кадастр департаменти деп коебуз. Ошо кадастр департамент мурунку госрегистр аталышы жарандарга түшүнүктүү болсун. Ошол кадастр департаментинде үйлөрүн кайра каттап, же каттоого келген учурларда ошо турак жайларды камсыздандыруу маселеси каралды. Унааларды камсыздандыруу 31 августта күчүнө кирет. 2 сентябрдан баштап жарандар милдеттүү түрдө автотранспорттун камсыздандыргандан соң каттоого жана кайра каттоону жүргүзө алышат. Мамлекеттик камсыздандыруу өзү ошо жарандарыбыздын, ошо мамлекеттик мекеме ишканалардын жана жеке ишкерлердин камсыздандырылган учурларда эң ишенимдүү компания катары өзүн позиционировать этип, өзүн көрсөтүп келе жатат. Анткени үчүн ар бир камсыздандыруу окуяга биз өзгөчө көңүл буруп, каражаттарын төлөп берип, тийиштүү чыгымдарын жаап бергенге толук кандуу аракеттерибизди көрүп жатабыз. Анан мен дагы ушу жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бир гана ошо унааларын каттоодо, же болбосо турак жайларын каттоодо келип камсыздандыруудан өтпөстөн өзүңөр өз алдынча барып, өзүңөрдүн мүлкүңөрдү камсыздап, жарандык жоопкерчилигиңиздерди камсыздап койсоңуздар, албетте бул сиздердин ошо келечекке болгон камыңыз болуп эсептелинет. Кыргызстанда 2015 жылы эле турак жайды камсыздандыруу мыйзамы кабыл алынган. Андан бери ушул күнгө чейин жарандарга камсыздандыруунун маанилүүлүгүн, анын канчалык керектиги айтылып, түшүндүрүү иштери жүрүп келген. Үй жайларды камсыздандырууда бир гана мамлекеттик камсыздандыруу уюму иш алып барат. Камсыздандыруу уюму камсыздандыруунун 26 түрүн ишке ашырат. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Асылбек Касанов, Ысык-Көл жаңылыктары. Тоң районунун күнчыгыш айыл аймагында күнчыгыш суу сактагычы курулууда. Суу сактагыч аркылуу кошумча 800 гектар жерге суу берилмекчи. Жалпысынан 5000 гектар аянт сугат суу менен камсыз болот. Суу сактагычтын курулушу толугу менен 2025 жылдын соңунда аяктайт. Курулуп жаткан 3 коргон суу сактагычына 4 миллион 300 миң куб суу батат. Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн 3 коргон участогуна долбоор аркылуу сыйымдуулугу 4 миллион 300 миң куб суу сыя турган 3 коргон суу сактагычынын курулуш иши башталды. Учурда Кыргыз Энергострой монтаж жоопкерчилиги чектелген коому иш алып барып жатат. Бул суу сактагыч курула турган жер 3 тарабы бөксө тоолор менен курчалып, жери жайык келип, ооз жагы өйдөшүрөөк тартып, суу топтоого ылайыктуу болгондуктан улам илимий негизделүүлөрдүн негизинде тандалып алынган. Бүгүнкү күндө мына суу өтүүчү сооружение деп коебуз. Ошол сооружениени куруп, бетончулап, бетон алып барып атышат. Андан тышкары дамбаны топурактар менен толтуруп, ошолорду басып, ошолорду таптап, жакшы иштерди кылып атат. График боюнча
булар алдыга кетип баратат. Ысык көл өнүктүрүү фондунун каржылоосу аркасында баштапкы сметалык иш кагаздары 3 миллион 800 миң сомго бүткөрүлүп, техникалык, экономикалык негиздемеси такталып, тендер аркылуу Кыргыз суу долбоор жоопкерчилиги чектелген ишканасы иш баштаган. Бүгүнкү күндө Ислам өнүктүрүү фонду каржы булагын бөлүп, иш ыргагы күрдөөлдүү жүрүп жатат. Урал суу айылындагы 3 коргон суу сактагычы 2022 жылы ноябрда башталган. Платинанын басмайнасы толук ишке берилип, азыр үстүнө качественный насыптап коет. Качественный насыптын суу элемек жана местный грунт бөлүктөрү основаниянын өйдө карай 5 метр өлчөмүнө көтөрүлүп калды. Жумуш жүрүп жатат. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү платинанын суу өткөрүүчү бөлүгү башынный водоводка 162 метр Г-образный блоктору толук бүткөн. Аталган суу сактагычтан Тоң айыл аймагынын Кайнар, Күнчыгыш айыл аймагынын Тойчубеков, Төрткүл айыл аймагынын Кардыжарык, Болотмамбетов айыл аймагынын Суал суу бөлүштүрүүчүлөр аркылуу сугат суусу тегиз таркайт. Бул объект өзү Исламский банк развития аркылуу каржыланып курулуп жатат. Ушул жерде мына башынный водовыпуск деп коет, ошонун курулушун именно башынный водовыпусктун курулушу жүрүп жатат. Бетон коюлуп, ошону надзор кылып текшерип карап турган кезибиз. Эми мунун бул объекттин бүтө турган срогу ноябрь 25-жыл. Негизи проекти боюнча мындай артта калуу деген деле жок. График боюнча эле жүрүп жатат. 2018 жылдын 8 августунда долбоору толук аяктап, 216 миллион сом сарпталары аныкталган. Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги менен Ислам өнүктүрүү банкы каржылоо келишимин түзүп, Савут фонду иш баштоону өз колдоруна алган. Бүгүнкү күндө 12 Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаа, 3 экскаватор, 1 бульдозер, ташуучу топтоочу техникалар, 1 грейдер иштеп жатат. Келишимдин негизинде суу сактагычтын бүтүшү келерки жылдын соңуна белгиленген. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң районунан. Кыргызстандын Көкбөрү курама командасы сентябрь айында өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна барды. Буга чейин курама команданын оюнчулары Чолпон Ата шаарында даярдыктан өтүп, команданы көчмөндөр оюнуна 31 августта Казакстан Республикасына узатып кетишкен. Ал арада Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын президентинин Көкбөрү боюнча кубогу Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өткөрүлдү. Республикалык деңгээлде уюштурулган спорттук турнирде жалпы 14 команда күч сынашты. Кененирээк кийинки материал. Чолпон Ата шаарында жайгашкан ат майданында Көкбөрү оюну боюнча президенттин кубогуна арналган турнир болду. Мелдешке 1 лигадагы жана 2 лигадагы жалпы 14 курама команда катышты. Быйылкы өткөрүлгөн турнирдин өзгөчөлүгү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүлүп жаткандыктан жогорку лигадагы командалардын катышуусу чектелген. Жакшы оюн болот деп ишенебиз. Андан тышкары биздин 2 курама командабыз Көкбөрү боюнча курама командаларыбыз Астана шаарында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Кыргыз элинин, Кыргызстандын намысын коргойлук деп жолго чыгышат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Өлкө башчынын спорттук турнири жыл сайын республикалык деңгээлде уюштурулат. Быйыл өткөрүлгөн мелдешки мамлекет тарабынан 700 000 байге фонду коюлган. Негизги максат мыкты спорт чеберлерин тандап, өлкөнүн спорт тармагына салым кошууга багытталат. Көкбөр оюнун көргөнү келгенбиз. Аябай жакшы өтүп атат. Буякта көрүп аткан көрүүчүлөрдүн да мокумуна канып атат деп ойлойм. Көкбөрү негизи өзүбүздүн оюнубуз болгондуктан ошо көрмандык кылып Казакстан келип атабыз. Бул жерде дагы бир эле Көкбөрү оюн үчүн эмес, көчмөндөргө буюрса аттанып атат. Мелдештер Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу Дене тарбия жана спорт департаменти жана Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулду. Мадина Бакирова, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктары.
Жети Өгүз айылынын жаштары административдик аймактык реформа аркылуу бириккен 3 айыл өкмөт жана 16 айылдын ынтымагын чыңдоо максатында эгемендүүлүктүн 33 жылдыгын жана Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата айыл элин чогултуп майрамдык иш-чара уюштурушту. Анда айылдын өнүгүшүнө салым кошкондор сыйланып, жаштарга спорттук оюндар уюштурулуп, концерттик программа тартууланды. Кененирээк кабарчы айтып берет. Жети Өгүз айыл аймагынын борбору болгон Жети Өгүз айылында административдик аймактык реформанын негизинде кошулган 16 айылдын элине Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына арналган биримдикке ынтымакка үндөгөн майрам уюштурулду. Аны Жети Өгүз айылынын жаштары демилгелеп, жергиликтүү ишкерлер колдоого алышкан. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп отурат. Бул иш-чарага айыл аймактын аксакалдары, байчелери, жаштары майрамга күбө болуп атышат. Ошо Жети Өгүз айылынын жаштарынын демилгеси менен спорттук оюндар уюштурулуп, балдарыбызга аттракциондор уюштурулуп берилди. Учурдан пайдаланып, бардык Жети Өгүз айыл аймагынын элин бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, баарына иштерине ийгилик, ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүнө тынчтык каалайм. Мурда 6 айыл өтүп жүрсө, мындан кийинки оюн иш-чараларды 16 айыл буйрса биргеликте өткөрүп туралы деп сүйлөшүп атабыз. Эстафета иретинде айылдан демөөрчү болуп аткан биздин Маркабаев Эрмек абабыз, Төлөжан Чеңишбек абабыз демөөрчү болуп атышат. Ошо Кумтөр жааматы деп биз ошо Жети Өгүз айылында Кумтөрдө иштеген да байкелерибиз бар. Ошолор да ошо айыл ичинде жакшы иштерди, кайрымдуулук иштерди кылып жүрөт. Анан ошолорго дагы ошо ыраазычылык каттарыбызды берип атабыз да. Иш-чарада спорттук оюндардын түрлөрү, концерттик программа уюштурулуп, райондун алдыңкылары сыйланды. Ошондой эле бөбөктөр үчүн аттракциондор коюлуп, бал муздактар таратылды. Айыл турмуш менен алектенген жети өгүздүктөр үчүн бул майрам руханий азык тартуулай алды. Элибиз жакшы маанайда, майрамдык маанайда жакшы күн өтүп атат. Бул майрамды уюштурган ушу биздин жаштарга, Жети Өгүз айылынын жаштарына терең ыраазычылык айтабыз. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, эл жерибизде тынччылык болуп, кыргыз элибиз өнүккөн, гүлдөгөн, күчтүү мамлекеттердин катарына кошулушуна биз тилектешпиз. Жети Өгүз айылынын жаштарына ыраазычылык билдирмекпиз. Бул дагы бир чоң глобалдый иш-чарада АТРдын негизинде биринчи жолу ушундай иш-чара болуп атат. Жалпы Кыргызстан элин, ошондой эле Жети Өгүз айыл аймагынын элин бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Элибизде дайыма тынчтык болсун, ынтымак болсун. Ынтымак болсо майрамда болот, тойдо болот. Айыл аймактардын биригүүсүнөн кийин ынтымакка чакырган мындай иш-чара өз максатына жетти. Муну менен катар жаштар мындан ары ынтымакта иш алып барууну мерчемдешти. Алтынай Рыспай кызы, Илиш Касейинов, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Жети Өгүз районунан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Саламатта туруңуздар.